Садыр Жапаров: азаттык Кудайды карасаңар болом. Мындай пикирин президенттикке талапкер Садыр Жапаров өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Азаттык: эмне мынча сөзүмдү бурмалап, эл душманы болуп жатасыңар. Азаттыкта кыргыздын эле уул кыздары иштейсиңер го акыры. Кудайды карасаңар боло. Өтө эле аша чаап кетип жатасыңар, деген билдирүү калтырган Жапаров. Эске салсак, 19-декабрда Азаттык уналгысында Садыр Жапаровдун жетимтоону кытайларга берүү маселесин көтөргөн видео жана анын айланасындагы маселелер боюнча эксперттердин көз караштары жазылган маалымат чыккан эле. Булак медиа центр чекитке эже. Бактыгүл Иманбек кызы: 2 ай мурунку постум дали актуалдуу. Менин президентим ушундай ак калпагы башынан түшпөгөн, жүрөгү тоолордо кылган кызматы мекен менен элге намыскөй, кара тору, жүзүн күнөпкөн, дили кыргыз, тили кыргыз, салты кыргыз, наркы кыргыз, төгөрөгү төп, нукура кыргыз. Менин президентимдин бир буту борбордо, бир буту элетте. Бир колу эл аралык кызматташууда, бир колу Кыргызстандын кызматында. Менин президентимдин бир көзү бийликте, бир көзү элде. Менин президентимдин бир кулагы элетте, бир кулагы борбордо. Менин президентимдин тандоосу ар дайым элдин кызыкчылыгы менен мекендин кызыкчылыгы. Менин президентим үчүн жеке үй бүлөсү эмес, өлкө деген үй бүлөсү биринчи орунда. Менин президентим башка өлкөлөрдүн алдында жүргүлөбөйт. Менин президентим башкага кыргыздын бир чарчы жерин карматпайт. Менин президентим элин чилдей таратпайт. Менин президентим жаратылышын талкалатып кордоо ыйлатпайт. Менин президентимдин жүрөгү ар дайым мекен деп согуп турат. Менин президентим жөнөкөй, калыс, оор басырыктуу. Менин президентим оор кырдаалда жашынып үйүндө жатпайт. Менин президентим көрөгөчү, ал ким? Ал Садыр Жапаров. Карачы, байкачы, баамдачы, басып өткөн жолун изилдечи, окучу, тыянактанан чыгарчы. Жеке кызыкчылыгың үчүн билмексең көрмөксүн болбочу, ойлончу кыргыз. Мунун баарын менин тандоом президентимдин көздөрү эле сүйлөп турбайбы? Сөздөр алдашы мүмкүн. Көздөр, мынау тике караган көздөр эч убакта алдабайт. Бул кишинин буга чейинки мекен үчүн басып өткөн катаал жолу, басылган кадамдары алдабайт деп жазат Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасына. Токтогазиев: чимкирик дегенге караганда Шаулин деген жакшы да. Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев Супергейчи порталынын галстукта долбоорунда маек берди. Маекте министр депутат Иса Өмүркуловдун көп сүйлөсөңүз пландарыңыз ишке ашпайт деген сөзү боюнча өзүнүн каймана аттары тууралуу кеп козгоду. Кээ бир кишилерди түшүнбөйм. Суроолорду беришет, жооп берсең эмнеге жооп берип жатасың дешет. Иса Өмүркуловдун айткандары деле ушундай эле болуп калды. Кандай программаң бар, кандай жумуштарды аткарасың деп сурайт да, айтып берип жатсаң көп сүйлөйсүң дейт. Макул, мен унчукпай отурайын, силер эле сүйлөгүлө. Депутаттар бир нерсе тууралуу сүйлөгөндө мунун артында кандай кызыкчылыктар бар деп ой жүгүртүш керек экен. Анткени көп жерлерде жеке кызыкчылыктар бар. Душмандарым аябай көп болот деп ойлойм. Ар кандай адамдар келип коркутканга аракет кылып жатышат. Спортчулар менен келгендери дагы бар. Чоң кызматтагы адамдардын атын жамынып келишет. Жоопкерчиликти силер эмес, мен тартам деп айткандарынан баш тартып жатам. Алардан коркпойм. Кээде министрлердин канча жетекчиси бар деп ойлоп кетем. 120 жетекчиден башка да толтура шефтер бар. Анын баарын уга берсек, жоопкерчиликти ким мойнуна алат, деди Токтогазиев. Мындан сырткары айыл чарба министри өзүнүн каймана аттары тууралуу да кеп козгоду. Кичине кезимден бери башка булуттарга көп окшоштурушат. Көнүп калгам. Кытай, Дунган дешет, Шаулин дешет. Эч качан терикпейм. Жүрөккө жакын кабыл албайм. Чимкирик дегенге караганда менин каймана аттарым жакшыраак, деди Токтогазиев. Абдил Сегизбаев: менин бир плакатка акчам жетпей жатат. Бир эргул мынча плакатка акчаны кайдан тапты? Президенттикке талапкер Абдил Сегизбаев Садыр Жапаровдун Бишкекте эленип турган плакаттары боюнча ой пикирин билдирди. Сегизбаев бул плакаттарга акча каражатты Садыр Жапаров кайдан алды деген суроону берүүдө. Бишкектен келе жатып карасам, кайсы жерде столба болсо сүрөт турат. Мен таң калып жатам. Мен 17 жыл мамлекеттик эмес уюмдарда иштегем. Бир плакатка акчам жетпей жатат. Кечээ эле бир жерде отурган жигит 1,5 айда $1 миллион кайдан тапты? Ушуну көргөн элдер өз чечимин чыгарат деп ойлойм. Максим Бакиев менен Жаныш Бакиев 87 баланы аттырган адамды мөөнөтүнөн мурда биринчи эле абактан чыгарды. Мен булардын бийликке келишине каршымын жана күрөшөм. Мен утулбайм, жеңип чыгам, деди Абдил Сегизбаев. Белгилей кетсек, Абдил Сегизбаев сүйлөп жатып, Садыр Жапаровдун ысымын атаган жок, аны жигит деп гана койду. Булак Кыргыз Today KG. Президенттикке шайлоо талапкерлер эмитен эле ойт бере баштадыбы?
Кыргызстанда 4-октябрдагы башаламандыктан кийин бийлик алмашып, креслолор талаш болуп отуруп, эл бир топ аракерчилик тартты. Учурдан пайдаланып кээ бир саясатчылар азаттыкты алышты. Ага улай эле ошол учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков элдин каарынан корктуба, Айтор кан төгүлүшүн каалабайм деп суудан таза, сүттөн ак болуп чыгып кетти. Парламенттик шайлоону жокко чыгарган Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоону 2021 жылдын 10 январына бекитти. Уйт эле дегенде президенттик такка отурам деп ырчы, чоорчу, дыйканчы, киночу менен кодулуу жарышка түштү. Калганын айтпай эле коелу. Алардын арасынан өзүнө ишенип-ишенбей, ким эмнени айтса артынан ээрчи бергендерин, кечээ бир талапкер бир жерин кыстырып койду өңдөнөт. Ошентип отуруп акырында 18 талапкер иргелип алынды. Алардын шайлоо алдындагы үгүт иштери 15 декабрда башталды. Саясатчыда эми кантсе да баары бир ызы-чуусуз бир күндө жашай албайт да. Башталганда эле мени тигил жакка барсам кабыл албайт, мени коркутту, мен силерди жыргатам, байытам деген баягы эле эски пластинка жаңыра баштады. Кечээ эле абактан чыгып, элди кантип башкаруу керектигин үйрөтүп, чоң саясатчылардын кыжырына тийип жаткан Садыр Жапаровдун үгүт ишине тартылган жаш кызды эмне мынча кыйнаганын билбейбиз. Ал Садыр Жапаров элге баягы лапшадан илип бүткөнчө эле сахнадан эсин жоготту. Ал жерде Жапаров эмнени айтып ишендирип жатканы боюнча азырынча кабарыбыз жок. Ал эми Кыргызстанда кандай гана шайлоо болбосун, тандабай туруп катышып келе жаткан Адаха Мадумаров болсо, ысык көлдүктөрдөн коркуп калган эмес. Көлдүктөр менин колдоочуларымды коркутту деп ал эмнени айткысы келди болду экен. Мадумаров жаш баладай айылга кире албай койгонун заматта эле БШКга арыздана койду эле, эми Мадумаровду ысык көлгө Мамытканов коштоп коргоп жүрмөй болду. Талапкерлер такка отуруш үчүн эмнелерди гана кылбайт десеңчи, айрым ЖМКлардагы маалыматтарга таянсак, бириси номер 47 колонияда жаткан Алмазбек Атамбаевка жылкынын этин берип, колдоосун алмакчы болгон экен. Бирок Атамбаевка эт жакпай калганбы, же жылкынын этин тоготподубу, Айтор белекти кабыл албай койгон эмес. Бир жылкынын этине түшкөн кайсы талапкер экени боюнча азырынча бир нерсе деп айтуу кыйын. Бул ортодо Абдил Сегизбаев деген жигит бар. Иш жасоо алдында чөнтөгү менен кеңешпейт го сыяга. Кечээ эле ал менин плакат чыгарганга акчам жок деп наалыптыр эл алдында сүйлөп жатып. Кыргызда бир жакшы сөз бар. Жылкыңа карап ышкыр дейт. Сегизбаев деле жылкысын санына карап бир ышкырса туура болмок го дейм. Мунун баары шайлоо өнөктүгүнүн биринчи эле жумасындагы окуялар болду. Алдыда да кандай спектакльдер болот, аны дагы көрө жатарбыз деп жазат Назар News KG. Эмил Балтагулов: Илимбайке, деңгээлиңиз өтө ылдый түшүп кетти. Бир күнү бирөөдөн оңбогондой таяк жейсиз го. Ырчы Эмил Балтагулов Илим Карыпбековдун Алабукалар деген постун өчүрбөсө бир кызыл кандуу алабукалык катуу уруп коерун айтат. Илимбайке, деңгээлиңиз өтө ылдый түшүп кетти. Күчтүү адам деп билчү элем. Посту өзүңүз жаздыңызбы? Биз жакка сөз тийгизүүгө жол бербейбиз. Акылыңыз менен болсоңуз жакшы болот. Өчүрүп койбосоңуз бир кызыл кандуу алабукалык катуу уруп койсо болушпайбыз дейт ал өз сөзүндө. Эске салсак, буга чейин Илим Карыпбеков Алабука эли Садыр Жапаровду түбөлүк лидер деп тааныйт деген кайрылуу боюнча пост жазган эле. Урматтуу Алабукалар, Танаев деген ПМ бар эле, Аскар Акаев учурунда. Ошол киши Алабукага келип чогулган эл алдына чыгып, сөзүн урматтуу алабукалыктар деп кыргызча баштап жакшы көрүнөм деп урматтуу алабукалар деп айтып алды эле. Ошондо мен Танаев мырзаны ителе болду, жаңылып деп жүргөм. Ошо анан Танаев мырзанын арбагынан кечирим сурайм, жаңылбаптыр, алабукалар деле бар экен деп жазат ал. Булак Назар News. Асылбек Жээнбеков Каракулжадагы электоратын кимге берди? Шайлоого аттанган талапкерлерден да анын колдоочулары ага чуркагандар көбөйдү. Күн тийген жердин күкүгүндөй болуп, күйгөн беттин чөбүн эңсегендер кайрадан бийликке жакындоого аракет кылышууда. Айтайын дегенибиз, мындан 2 ай мурун Садыр Жапаровго каршы агып, Оштон митинг уюштуруп жүргөн Асылбек Жээнбеков бүгүн Каракулжада Садыр Жапаровго чуркап жатат деп айтышууда. Булак Компромисс KG. Жакшы сөз айткым келет. Бирөөгө өтө оор операция жасоо керек болуп, Сабыр Жумабековго кайрылышат. Операция оор болгондуктан колдонуучу каражаттарда $3000 турат. Алып берсеңер бекер жасап берерин айтат. Бейтаптын туугандары кыргыз медицинасынан шекшип, Алматыда $6000 эң мыкты жасайт экен. Сапаты жакшы үчүн акчасы кымбат го дешип Алматыдан жасатат. Операция ийгиликтүү бүткөнүн угуп, ыраазы болгон туугандары бет капчан чыгып келаткан врачты коридордон тосуп рахмат айтышат. Врач кичи пейилдик менен ийилип бет кабын четсе Сабыр Жумабеков экен. Башка өлкөлөрдөн суранып чакыруусу менен барып операция жасап, лекция окуп турарын билебиз. Көрсө биз баркын билбей жаткан бул адам атанын гана уулу эмес, Азиянын, эненин гана уулу эмес, Европанын уулу болуптур да.
Басмайылдын кысканын ээси билбей ат билет, эр жигиттин кадырын эли билбей жат билет деген ушулго кошунанын коло шакегине кызыкпай колубуздагы алтынды баалай билели. Байкенин наамдарын жазсам өтө көп экен, узун текст окулбай калат деп жазган жокмун дейт Алы Туткучев.